Элдик медиа баарына сөз беребиз. Анан мынтет апа буюрса сиз айыгасыз деп ушинтет. Анан Аллага шүгүр деп ушундай сөздөрдү аябай айтат да. Эки баланы тарбиялап жаткан жалгыз бой эне башкалардай болуп жашоо кечирсем дейт. Балдарынын кызыгына тойбой турган убакта ооруга чалдыгып калганы аны кейитет. Бирок бул нерсени тагдырдын берген сыноосу деп кабыл алып, балдары үчүн, жашоо үчүн күрөш жүргүзөрүн жашырган жок. Эки уулум бар, Кудайга шүгүр. Бирөөсү 10 жашта, бирөөсү 4 жашта. 2016-жылдан бери ошо рак 4-стадия менен ооруп жатам. Мен да ошо айыгып, баягы эки баламды өзүм баккым келет. Баягы мисалы мен бир нерсе болсом, бул балдарым жетим калат да. Көп учурда ошо балдарым үчүн жашайм деп сабырдуулук менен ушул оору менен 3 жылдан өттү, жашап келатам. Жанында жакын адамдары жогунан жардамга муктаж болгон Дилбар айымдын ата-энеси өмүрдөн өтүп кеткен. Жана бир үйдүн жалгыз кызы болгон. Тагдырдын сыноосу Байтор уулу төрөлгөндөн кийин жолдошу да бул өмүр менен кош айтышкан. Экинчи жолу бүлөө күткөндө турмуш оту жанбай, экинчи уулу иште жатканда ажырым жолго түшүшкөн. Бул илдет мына ушул экинчи уулу төрөлгөндөн кийин пайда болуп, эки баласы менен шартуу жөгөдө жашап баштаганда оорунун алгачкы белгилери башталган. Биз негизи ошо кичинекей балам төрөгөндөн кийин биз квартирада үчөөбүз турдук. Бир комната аябай муздак, анан башында бекер эле жашап тур деп койду, анан бир ай бекер жашап тур, анан экинчи айда квартиранын акчасы деди да, анан ошондо бир сурандым, атасынанчы суранып, анан бир төлөп берди, андан кийин эле колуна шакек пайда болуп калды да. Мен өтө түшүнгөн жокмун, анан көрсө мен досторунукун тагын алды го деп ойлогом, көрсө үйлөнүп алыптыр да. Анан кийин ошол жактан жүрүп, анан мен аябай запор боло бердим да. Күнү түнү кичинекей балам курсагы тойбойт, ыйлайт күнү түнү. Кичинекей улуу балам анда 6 жашта болчу. Анын үстүнө кейсарево мен төрөдүм да, анан муздак сууга аябай таш муздак, ошо ноябрь уже муздак эле болуп калган. Күн эртең мен уктап калганда эметем да, муздак сууга монтип кийимдерин чайкап үйдөн чалап ала жууп алып, кичинекей эле комната болчу да. Чычкандар да бар болчу ошол үйдө. Кыйкырып коркчумун аябай. Анан Өзү ден соолугу начар, колунда ымыркай наристе. Ошол учурда айтып жатканда Дилбар айым көзүнө жаш алып, баласын балага муктаж үй бүлөлөргө берип сал деген пикирлери болгонун, бирок ал нерсеге карама каршы турганын айтып өттү. биздин педиатр айтты да, бир надежный үй бүлөгө эле берип койбойсуңбу балаңды, же болбосо сен кыйналасыңбы, улуу балаңды эле тарбиялабайсыңбы, сен уже арыктап өңүң бопбоз, оозуңан бери бопбоз болуп калды, сен көп ойлонуп, эмчегиңе сүт келбесе же жолдошуң карабаса деп ушинтип, анан мен ошо педиатр эженин маңдайында отуруп аябай ыйладым да. Кантип берем дедим да, мен 9 ай көтөрдүм баламды. Жок, мен бере албайм дедим. Көчөдө калсам да мейлими дедим да. 30 жаштагы Дилбар Асанакулдун кызы 3 жылдан бери рак илдети менен күрөшүп келет. Буга чейин 6 жолу денесине бычак тийип, операция столунда болгон. Учурда оорусу күчөп, тез аранын ичинде кайрадан операция кылуу керектигин айтат. Андыктан кайдыгер карабаган адамдардан жардам колун сурайт. Урматтуу кыргыз элим, кайрымдуу мекендештерим, сиздерден кайрылуум бар эле. Ошо Индияга леченияга жазган меничи. Азыр башымда опухоль бар, ошол жака каражат топтоп аттык элек. Ошол Алланын ыраазычылыгы үчүн жардам берип койсоңор жакшы болмок. Мен да ошо айыгып, баягы эки баламды өзүм баккым келет. Баягы мисалы мен бир нерсе болсом, бул балдарым жетим калат да. Көп учурда ошо балдарым үчүн жашайм деп сабырдуулук менен ушул оору менен 3 жылдан өттү, жашап келатам. Мындай жардам берген эже, байкелердин баарына Аллахым ыраазы болсун. Азыр деле тынбай чалып, үйгө чейин келип эметип атышат да, айыгып кет деп дуа кылып атышат. Ошо баарыңыздарга Аллахым ыраазы болсун.
Элдик медиа баарына сөз беребиз.